Сабактын темасы экономикалык системалар. Система деген сөз алгебрадан, информатикадан, биологиядан бизге тааныш. Мисалы биологиядан кан айлануу системасы, нерв системасы жана башка системаларды билебиз. Кан айлануу системасында жүрөк, кан тамырлар биригип кандын жүрүшүн камсыз кылат. Кандын жүрүшүн. Демек бул кан айлануу системасы ушул органдар чогуу биригип бир кызмат аткарып атат. Ошол система болуп саналат. Ал эми экономикалык системада өндүрүүчүлөрдүн эмгектин бөлүнүш шартында өндүрүүчүлөр чогуу макулдашуу менен жүргүзүлгөн иш аракеттери. Башкача айтканда, өндүрүүчүлөрдүн бардык өндүрүштүн факторлору менен чогуу бир маселелерге жооп берүүсү экономикалык системада. Экономикалык системанын алдында эң негизги 3 маселе турат. Биринчи, эмне өндүрүү керек? Экинчи, кантип өндүрүү керек? Үчүнчүсү, ким үчүн өндүрүү керек? Же болбосо өндүрүлгөн продуктуну кантип бөлүштүрүү керек? Ким үчүн деген маселе турат. Мына ушул 3 маселеге ар бир экономикалык системада ар кандай шарттарда жооп берилет. Экономикалык системанын ушунун негизинде экономикалык системанын типтери келип чыгат. 3 тиби бар. Биринчи экономикалык система бул традициялык экономика. Же болбосо салттык экономика деп биз билебиз. Традициялык экономика болгондо адамзаты тарыхтан биз билебиз, салт катары атадан балага өндүрүү жана бөлүштүрүү мына ушул 3 маселени салт чечип келген. Байыркы Индия, мисалы кыргыздар мына ушул экономикалык керектөөлөрүн канааттандыруу максатында атадан балага өндүрүү берилип келген. Мисалы кол өнөрчүлүгү, боз үй жасоо, шырдак жасоо жана башка ушул сыяктуу адамдарга эмне керек болсо салт катары. Индияда касталарга бөлүнүп келишкен. Мисалы дин кызматкерлери, жоопкерлер жана башкалар. Ошол атасы дин кызматкери болсо, атадан балага дин кызматкерлери, жоопкерлер жана башкалар. Мына ушул баласы сөзсүз түрдө атасынын жолун жолдоп, ошонун улантуучусу болгон. Ошондой эле кыргыздарда деле мына уздар шырдак жасашкан. Азыркы мезгилде шырдак абдан экологиялык жактан бааланып, көп өлкөлөр биздин шырдакка кызыгып атышат. Боз үйлөр жасалган, комуз, ээр чапмай, мал чарбачылыгы. Мына азыркы фермерлер сураштырганда анын атасы малчы болгон. Мына ушул мал багуудагы өзүнчө бир тармактардын, айыл чарбанын тармактарынын бири болуп саналат. Оор кесиптердин бири. Мына ушунун бардыгы традициялык экономика. Традициялык экономикада ушул 3 маселеге эмне өндүрүү керек, кантип өндүрүү керек, ким үчүн өндүрүү керекти, эмне өндүрүүдө кайсы продуктуну өндүрүү керек, эмне өндүрүш керек, эл үчүн эмне керек. Мына ушуну салт чечкен. Кантип өндүрүү, эмне колдонуш керек, сырьёну кайдан алат, муну дагы атасынан кенедейинен жанынан жүрүп үйрөнүшкөн. Ал эми ким үчүн болгондо, ким ошону керектей алат, сатып алуучулар барбы, ким үчүн канча санда өндүрүү керек, бул салт чечип келген. Кийинки экономикалык системабыз, экинчи экономикалык система бул буйрукчул, борбордоштурулган пландык экономика.
пландык экономика. Буга биз мисал келтирип, мына СССРди мисал келтире алабыз. Ошондой эле Чыгыш Европанын өлкөлөрү, Польша, Германия Демократиялык Республикасы, Болгария, Чехословакия жана башка ушундай өлкөлөрдүн бардыгы ушул экономикалык система менен өнүгүшкөн. Мында борбордон, СССРдин борбору болгон Москвадан буйрук, план чечилип, план түзүлүп, госплан деп коюшчу, атайын кеңеш. Мына ушул жерден бардык өлкө үчүн, бардык тармактын, өнөр жайдын тармагы болобу, айыл чарбасы болобу, план түзүлүп, анан жогорудон ылдый көздөй ар бир жумушчуга, ар бир колхоз совхозго план берилчү. Мына ушул план сөзсүз түрдө аткарылыш керек болчу. Мисалы, канча айыл чарбада дан өсүмдүктөрүн өстүрүү керек болсо, ошол дан өсүмдүктөрүнү өстүрүүдө, жерди иштетүүдө трактор керек, канча трактор керектиги, жер семиткичтер канча керектиги, мына ушулардын бардыгы планга киргизилип камсыздалынчу. Ошондой эле ушул пландык экономика менен азыркы учурда өнүккөн өлкөлөр бар. Социалисттик өлкөлөр, мисалы, Корея эки бөлүнгөн боюнча туруп атат. Түндүк Корея социалисттик пландык экономика менен өнүгүп атат. Ал эми Түштүк Корея болсо рынок экономикасы менен өнүгүп атат. Түндүк Корея ушул пландык экономика, буйрукчул экономика менен, анан Кытай. Мына Кытай пландык экономика менен өнүккөн менен рынок экономикасынын элементтерин, башкача айтканда жеке менчик укуктарын киргизүү менен азыр дүйнөнү ээлеп алган өлкөлөрдүн катарына кирди. Мында жанагы 3 маселе: эмне өндүрүү керек, кантип өндүрүү керек, ким үчүн өндүрүү керек, бул мамлекет тарабынан, бардык жеке менчик мамлекеттин укугуна ыйгарылган. Ошондуктан бул маселенин бардыгы мамлекеттин планынын негизинде чечилген. План